Санариптештирүү боюнча активдүү иш алып барып жаткан мамлекеттик органдардын катарын мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонду дагы толуктоодо. Аталган фонддун директору өлкө башчысынын кабыл алуусунда болуп, анда санарип технологияларды киргизүү менен гана ачык айкындуулук камсыздала турганы белгиленген. Мамлекеттик мүлктү башкаруу системасына алдыңкы санарип технологияларды киргизүү жолу менен ачык айкындуулугун жана эффективдүүлүгүн жогорулатуу приоритеттүү багыты болушу керек. Санариптештирүү саясатын өз максатына жеткирүү үчүн төмөндөгү маселелерди чечүүсү керек. Мамлекеттик мүлк бул элдин мүлкү, андыктан аны туура башкарып, маалыматтардын баарын ачык айкындуулукка чыгаруу. Мамлекеттик ишкана жана акционердик коомдордун ишмердүүлүгү, чыгаша, кирешелери боюнча толук маалыматты чагылдырып берүү. 1261 акционердик коомдорунда инвентаризация иштерин аягына чейин чыгаруу. Жеке менчикке өтүп кеткен бала бакчалардын имараттарын мамлекетке кайтарып алуу. Санарип технологияларды киргизүү менен ачык айкындуулукту жогорулатуу. Мындан ары мамлекеттик мүлктөрдү ижарага берүү же сатыкка коюу маселеси электрондук түрдө гана ишке ашырылат жана ал мамлекеттик мүлк фондунун аукциондук борбору аркылуу жүргүзүлөт. Ар бир жаран аукционго онлайн катышып, объектилерди ижарага алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ же сатыкка коюлуп жаткан имаратты сатып алуу сынагына катыша алат. Кыргызстандын жарандары, чет мамлекеттин жарандары ошо электрондук аукционго ижарага алуу боюнча катышууга мүмкүнчүлүгү бар. Анан мисалы мурун бир бөлүмдөр 5000, 6000 эле ижарага берилчү, азыр болсо 3 эсе жогорулойт да. Анткени каалоочулардын негизинде аукцион менен баа жана старттык башталуу баасы жогорулайт да. Эми ижарага берилген объекттер автоматташтырылат, база түзүлөт. Жашырылган аянттар болчу, жашырылган аянттардын бардыгын табып чыгабыз. Мисалы 100 чарчы метр берилген болсо, кагаз түрүндө биз барып изилдесек, ал жерде 200 чарчы метр. Ушундай учурлар дагы бар. Ошолорду биз электрондук порталга чыгарабыз. Аны жөн койбойбуз. Электрондук порталда. Бул деген эми мамлекетти алдап жүргөндөр да. Аукциондук борборго буга чейинки көп мөөнөткө жең ичинен берилип кеткен имараттарды, объектилерди изилдеп чыгуу милдети артылган. Мисалы 39 жылга чейин арзан баада берилип кеткен бир катар имараттар бар. Алардын баары кайрадан изилденмекчи. Ошону биз кайрадан карап чыгабыз. Эгерде баасы туура эмес болсо, туура келбесе, биздин азыркы базардык баа менен анда биз сөзсүз түрдө электрондук порталыбызга чыгарабыз. Өткөн жылдын октябрь айынан тарта мамлекеттик мүлк фонду пилоттук режимде ЕТП чекит өкмөт чекит KG порталында мамлекеттик мүлктү ижарага берип, келишим түзүү боюнча электрондук аукциондорду өткөрүүдө. Бул долбоор башта Бишкек, Ош жана Чүй областтарын камтып келсе, азыр башка областтарда да ишке киргизилүүдө. Мындай кадам бюджетке түшө турган каражаттын эсебин кыйла арбытат. Мындан ары электрондук түрдө онлайн режимде ижара өткөрүлөт. Бул деген ачык, чындык, акыйкаттыкка алып барат. Ошондой эле ал жерде кепилдик төлөмү, гарантийный взнос деп коебуз, ошону дагы 3 эсеге көтөрүп койдук, оюндар болбосун деп. Ижарага алына турган объекттер мамлекет тарабынан өткөрүлүш керек ижарага. Ижарага берүү үчүн аукционго коюлган объект менен 30 күн аралыгында FGI чекит Gov чекит KG сайтына кирип, ар бир каалоочу таанышса болот. Мисалы, бир имараттын старттык баасы 10 000 сом тура турган болсо, андан кийинки ар бир кадам 10% түзөт. Демек 11 000, 12 000 деп баасы жогорулап кете берет дагы, ошол эле күнү жеңүүчү аукциондун жыйынтыгы менен аныкталат. Жок, маалыматым жок кызым. Жок, мен вообще андай эмелер менен ишим жок. Жок, к сожалению. Мамлекеттик мүлктү ижарага алуу үчүн келишим түзүүгө электрондук аукцион иштеп баштагандан тарта жалпы 2646 аукцион жарыяланган. Алардын ичинен арызы жоктугуна байланыштуу 1428 өткөрүлбөй калса, 665 өткөрүлүп, 553 пландаштырылган. Илгери мындай болгон эмес. Илгери комиссия менен эле 5-6 киши чечип жүргөн. Кимге кайсы объекти берерин. Азыр андай эмес. Азыр биз эч кандай адам фактору жок, адам мамилеси жок, каалаган катышып утуп алат. Ошого байланыштуу бир нечеси
биздин ошо ижарадан түшкөн каражаттар көбөйдү. Бул деген эмне? Бюджетти көтөрүп атабыз, бюджетти толуктап атабыз. Аталган фонддун директорунун айтымында, онлайн түрүндө ижарага берүүдө коррупцияны түп тамырынан жоготууга мүмкүнчүлүк түзүлөрүнө, адам факторун жоюуна толук ишенет. Ошондой эле бизде жаңы сайт иштелип чыкты. Кайсы жаран качан утуп алды, мөөнөтү качан бүтөт, ошонун бардыгын көрө алат. Автоматташтырылган тутумдун жыйынтыгында мекеме былтыр ижарадан түшкөн каражаттардын суммасын мурдагы жылдагыдай 100 миллион эмес, 191 миллион сомго чейин көтөрө алган. Ошондо былтыр бюджетке мамлекеттик мүлктөрдү башкаруудан 2,5 миллиард сомго жакын акча түшкөн. Быйыл бул каражат дагы арбыганып турат. Ушул 4 эсе кымбат болот, жана кепилдик төлөмдөрчү аукционго катышуу. Ошо 4 эсе кымбат болот, ошондо анан кара тизмеге түшөт, эгерде ким бузуп атса. Кол коердо баш тартып бузуп атканда. Электрондук порталдагы сатыкка чыгарыла турган мамлекеттик мүлктөрдүн катарына мамлекеттин эсебине конфискацияга алынган мүлктөрдүн айрымдары да аукционго коюлат. 2013 жылдан бери 125 объект мамлекеттин карамагына өткөн. Мындан тышкары мамлекеттик мүлк фондунун бирдиктүү реестри иштелип чыккан. Мисалы өткөн жылдын август айында 3700 келишим болсо, азыр анын саны 10800гө жеткен. Реестрди фонддун сайтынан көрүүгө мүмкүн. Аукциондук борбор аркылуу мамлекеттик жана иштен чыккан автоунаалар дагы сатыкка чыгарылууда. Мындан тышкары акционердик коомдор жана мамлекеттик ишканалардын ишмердүүлүгү боюнча маалыматтар сайтка киргизилди. Канча каражат тапты, канча чыгаша кылды, ошону дагы эл көрө алат. Счет, фактура, фискализация деп атпайбызбы? Ошол боюнча дагы электрондук отчетторду бүттүн ушу мамлекеттик ишканалар жана акционердик коомдор аткарыш керек. Буга чейин бажы кызматы, салык кызматы, сот департаменти сыяктуу 10 мамлекеттик органдар конфискацияланган объектлерди өз алдынча сатууга мыйзам боюнча укугу бар болсо, эми алардын баары ачык айкын болушу үчүн аукциондук борбор аркылуу сатылуусу керек деген долбоор иштелип чыгууда. Биз көп нерсени билбей калып аткан экенбиз да ушул убакка чейин. Ошого бир жерде маалымат болуш үчүн биз аларды дагы азыр ошол токтомго киргизебиз. 9 мамлекеттик орган. Учурда жалпы мамлекеттик сатып алуулар 70 миллиард сом болсо, сатып алууларды онлайн түрүнө өткөрүү менен 20 миллиард сомду үнөмдөп, 50 миллиард сомго чейин кыскартса болот. Ошол эле учурда акционердик коомдор менен мамлекеттик ишканаларды ирилештирүү боюнча да жумуштар жүргүзүлөт. Мисалы 105 ишкана болсо, аны 60ка чейин кыскартуу пландалып жана буга чейин муниципалдык жерлер гана ижарага берилип, мамлекеттик жерлер берилбей келсе, эми аны дагы электрондук онлайн режимде берүү жагы каралууда. Албетте, бул долбоорлорду ишке ашырууда көйгөйлөр да жок эмес. Бул жерде өтө көп каражаттагы транзакциялар жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу хакердик чабуулдар өтө көп болот. Андыктан программалык камсыздоо абдан жогорку деңгээлде болушу керек. Ал эми жакшы программалык камсыздоонун баасы дагы кымбат турат. Ал жерде чоң акча жүрөт да. Анан кибербезопасность деген бар. Жанагы хакерлердин атакалары бар. Ал жерде транзакция болуп акчалар жүрөт. Ошого биз азыр өзүбүздүн мүмкүнчүлүк болбой жатат аны иштеп чыккангачы. Биз азыр башка мамлекеттерден бул программаны сурап же сатып алышыбыз керек да. Ошону алгандан кийин биз өзүбүз иштетип кетебиз. Мүлк фондунун кызматкерлери тарабынан кардарлар мамлекеттик органдар жана ишканаларга электрондук аукционго катышуу үчүн порталга кирип катталуу боюнча маалыматы жок болсо, кеп кеңештер берилүүдө. Ошол эле порталда эмелер бар да, эрежелер бар. Кантип катышат, видео эрежелери бар да, кандай катышат. Бирок ошону да түшүнбөй эметсе, биздин кызматкерлер консультация берет, түшүндүрөт, жардам берет да. Өлкөнү санариптештирүү коррупцияга каршы күрөштүн алкагында. Адамдык факторду азайтуудагы коррупция менен күрөшүүдөгү эң негизги курал.